Кыргыз Республикасынын Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышевдин эл аралык каттамдардагы калыбына келтирүү боюнча билдирүүсүндө дагы эместик келтирилген деп коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. 15-июндан тартип Кыргызстандын аэропорттору эл аралык рейстерге даярдалышы пландалууда. Эл аралык каттамдардагы жандандыруу Кыргыз өкмөтүнүн өзүнчө чечими менен жүргүзүлөт. Чет элдик жана ички авиакомпаниялар өз каттамдарын качан жана канча жолу аткарышат деп билдиришти маалыматта. Буга чейин Акышев Кыргызстан башка өлкөлөр менен рейстерди 15-июнда калыбына келтирээрин билдирген. Ал кошумчалагандай, түрк компаниялары рейстерди 22-июндан баштап жандандырышканын жана Орусиялык Аэрофлот 15-июндан баштап учууга даяр экендигин билдирди. Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.